Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз адабият сабагынан кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун өмүрү жана чыгармачылык жолу менен терең кесири таанышабыз. Төлөгөн Касымбек уулу азыркы Жалал Абад тубанына караштуу Аксы аймагындагы Ак Жол кыштагында 1931 жылдын Болжолдо 15 январында төрөлгөн. Айылда орто билим алган соң, ошол эле аймактагы башталгыч мектептерде мугалимчилик кылып, Ак Жол айыл кеңешинде жооптуу катчы болуп эмгек жолун баштаган. 1952-57 жылдарда Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүткөн. Окуп жүргөн кезинде эле республикалык көркөм адабий журналдарда алгачкы адабий чыгармаларды жарыялап, 1956 жылы Кичинекей жылкычы деген биринчи аңгемелер жыйнагы басылып чыккан. Жазуучунун азан айтылып коюлган аты Кудайберди. Атасы Касымбек 60 жашка келгенче балалуу болбой, жубайы Калбүнүн уруксаты менен экинчи жолу үйлөнүп, уулду болот. Касымбек билимдүү адам болгондуктан жазуучу тарыхый окуяларды, романдарындагы сүрөттөлгөн белгилүү инсандар тууралуу өз атасынан уккан. Төлөгөн Касымбеков 14 жашында катуу жер титирөөдөн улам атасынан айрылат. Апасы экөө көп кыйынчылыктарды көрөт. Мектепте окуп жүргөн кезинде так илимдерге кызыкпай, адабиятты сүйүп окуйт. Орто билим алып, 2 жыл мектепте мугалим болуп иштеп жүрөт. Жазуучу жогорку билимдүү болуш үчүн Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырат. Окуу жылдарында жетим бала үчүн чыгарма жазуу бир гана кызыгуу жараткан нерсе эмес, акча табуунун да жолуна айланат. Эмгектери ар кайсы журналдарга чыгып, күнүмдүк жашоосу үчүн каражаттуу боло баштайт. Жазуучу 1990 жылы Жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, легендардуу парламенттин мүчөсү болот. Улуттук символикалар кабыл алынып жаткан кезде кыргыз туусунун кызыл түстө болуусуна катуу колдогон жагы бар. Жазуучунун эң алгачкы чыгармасы Кичинекей жылкычы деген чыгарма 1952 жылы жарык көргөн. Жазуучунун чыгармачылыгынын орчундуу бөлүгүн тарыхый чыгармалар ээлейт. Тарыхый чыгармалары Төмөндөгүлөр, Сынган кылыч, Кел-кел, Баскын, Чапкын жана Кыргын. Бул чыгармалары 1966 жылдан баштап 2004 жылга чейин жазылган чыгармалар болуп эсептелет. Төлөгөн Касымбеков жубайы Мырзахматова менен 51 жыл жашаган. Алар 5 уул, 1 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Мамлекеттик токтогул сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз эл баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков 2011 жылдын 17 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайтат. Сөөгү Койташ айылында жерге берилет. Төлөгөн Касымбековдун калеминен жаралган чыгармалар ар бир кыргыз окурмандарынын, ал гана эмес дүйнө окурмандарынын сүймөнчүлүгү боюнча кала берүүдө. Силер балдар Төлөгөн Касымбековдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча түшүнгөн болсоңор, көрсөтүлгөн суроолорго жооп бере аласыңар. Саламатта болгула.